Өтө сонун ремонту менен сонун үй сатууга чыкты. Кайсыл жакта десеңиздер, Ысык Ата району Новопокровкада. Так дарегин айта турган болсок, Ленина чоң трассасынан шаар тараптан көздөй келе жатканда оң тарапта Московская улицасына бурулуп 150 метр кирсеңиздер, ушул биз турган Алматинская көчөсүнө оң тарапка буруласыздар. Так дареги Алматинская 73 дарегинде жайгашкан. Үйдүн ремонту чындыгында сонун экен. Видеонун жүрүшүндө кенен көрсөңүздөр болот. Андыктан бизден алыстабай лайк, комментарийден жазып туруңуздар. Бул жерге жалпысынан мечит, мектеп, бала бакча бардыгы жакын жайгашкан. Андан ары газ, суу, свет бардыгы тартылып келинген. Бардык документтери так таза колдо. Баасы $320 000 сүйлөшүү жолдору бар. Эсине чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Мынакей, чек араларын бир катар көрсөтүп койдум. Ушул серий туникенин башталышынан бул тарабы тети песка блоктун бүтүшүнө чейин 2 воротасы коюлган, анан трехфазка электр энергиясы дагы тартылып келинген. Жүрүңүздөр, үйдүн ичи менен бир катар тааныштырайлы. Бизден алыстабай ушундай кооз үйдү көрүп, ниет кылып ушундай үй салсаңыздар дагы болот. Мынакей, бул кире бериш жайы. Ушундай үйдүн асты брусчатка менен кооздолгон, андан ары сплошной навесте. Бардык эмелери сонун жасалыптыр да. Андан ары бул жери искусственный газонду орнотуп коюптур. Биягында 5 арчасы ушинтип кооздоп коюптур. Балдарыңыздар ушул жерде жүгүрүп ойноп жүрө берет. Мына гүлдөрдү дагы сонун кылып өстүрүп коюптур. Бул жак жагы болсо газону мынакей бул жага айлантып, роза гүлдөрүн отургузуп, кооз дарактарды отургузуп коюптур. Ушундай. Андан ары үйгө келе турган болсок, үй таблетка кирпичтен курулган. Таблетка кирпичтен курулуп, сырты пеноплекс менен жылууланып, сырты АМК фасад менен жасалган. Үйдүн бардык терезелери пластиктен, өтө сонун жасалыптыр. Эсине чалып сүйлөшөсүздөр. Бардык документтери так таза колдо. Жеринин жалпы аянты 14 сотых. Үйгө кирели, мынакей. Үйгө киргенде эле ушул алюминиевый эшикте чоң ушундай терезелер менен жасап коюптур. Андан ары оң тарапка биринчи эле кире турган болсок, оң тарап ушундай кенен болгон зал бөлмөсү, угловой мебелдер коюлган. Андан ары ушундай 3 чоң пластик терезеси коюлуп, 3 чоң жылытуучу батарейкалары орнотулган. Потолоктору бийик, натяжной болуп жасалган, 2 чоң люстрасы дагы коюлган. Үй бул жагына короого чыгып кетсеңиздер дагы болот. Сквозной 2 тараптан кирсеңиздер болот. Андан ары бул жак жагы болсо, мынакей, оң тарапта биринчи эшик, санузел, ички ажаткана, душ. Ушундай санузел менен ашкананын септиктери өз-өзүнчө. Андан ары бул жак жагы кухня бөлмөсү, чай иче турган стол, стулдары, бул жагында кухня мебелдери коюлуп, бул жакта раковинасы, бул жакта болсо холодильниги. Мынакей, сонун. Үй жалпысынан полдору ламинанттан. Бул тарабы ата-энелер уктоочу бөлмө, кирме чыкма 2 бөлмө. Бул жагы ТВ зонасы, 2 чоң пластик терезеси коюлуп, 2 чоң чугун батарейкалары орнотулган. Бул жагы ошол ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Үйдүн потолоктору бийик, сонун. Андан ары бул жак жагы балдар уктоочу бөлмөсү, ушундай 2 кабаттуу кроваттары коюлган. Ушундай. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, эсин номери описанияда турат. Андан ары сиздерди сырткы короо менен, сырткы курулуштар менен бир катар тааныштырайлы. Мынакей. Чыкканда эле мына бул ушул эшиктен чыксаңыздар, бул жак жагында топкасы жайгашкан. Көмүр менен жаксаңыздар болот. Андан ары бул жагына газ дагы тартылып кирген. Анан бул жакка газовый котелду койсоңуздар дагы болот. Үйдүн арт тарабынан дагы ушундай бир ворота орнотулган. Ушул жагдан көмүр, кошумча унааларды ушул жакка алып кирсеңиздер болот. Ушул узун болгон 18 метр навеси бар. Бул жагында сырткы ажатканасы, ажаткананын аркы тарабында көмүр канасы дагы. Көмүрдү ушул жака түшүрө бересиздер. Бул жака топкага алып кирип жага бересиздер. Ушундай. Андан ары мына үйгө крышага чыкканы лестницасын деле кылып коюптур, Мына. Бул жагында бир контейнерди орнотуп коюптур. Бул дагы сиздерге калат. Азыр склад катары колдонот экен. Сиздер дагы өзүңүздөргө ылайыктуу кылып колдонсоңуздар болот. Бул жагында сырткы ажаткана дагы бирөөнү куруп коюптур. Аялдардыкын өзүнчө, эркектердикин өзүнчө кылып коеюн деп. Бул жак тарап болсо ошол огородду клубникасы дагы бар экен, малинасы дагы бар экен, картошка дагы айдаптыр, помидор, огурцы бардыгын айдап коюптур. Алсаңыздар, түшүмүн сиздер аласыздар, Кудай буйрса.
Анан ушул огороддо сугарганы лотокторду дагы ушундай цементтен куюп жасап коюптур. Көрдүңүздөр, мынакей. Анан бул тарабында болсо кухнясы. Мынакей. Буяка үч очокту кылып коюптур. Жаңы курулган. Анан бул жак жагы ушул үч очоктун асты, бул жагы пол кирип. Мынакей. Көрдүңүздөр, пол кирип, полкаларын жасап койгон. Андан ары бул тарабы мынакей. Сырткы очокканасы, чай иче турган столдары коюлган. Бул жагында кухня мебелдери, газ плитасы, раковинасы, ушундай. Анан бул жагында стиральный машинасы, бул жакта холодильниги. Ушундай. Анан бул тарабынан үйгө чыгып кетсеңиздер деле болот. Эки тараптан, бул жактан очокко, бул жактан үйгө. Ушундай. Андан ары бул жагында дагы бир курулушу бар. Ошону дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Өтө сонун экен. Газ, суу, свет бардыгы тартылып келиптир. Септиктер өз-өзүнчө. Бардык документи так таза колдо. Анан бул жагында ушундай навести кылып, үйдүн ээси ушул жак арашанбагам деп ошого сарай салып баштаган экен негизи. Ошого ылайыкташтырып. Бул ушул жакка алсаңыздар, мына астына ушул койлорго, арашан койлоруна шарты түзүп кой карасаңыздар дагы болот. Жери аябай кенен экен, 14 сотук. Үйү дагы 9-га 18 болуп түшкөн узун үй. Чалып сүйлөшүңүздөр, ушундай кенен жерден кенен үй издегендер үчүн өтө сонун жер экен. Мынакей бул жагында летний тапчан деле бар экен, ушул жерде эс алып олтурсаңыздар дагы болот. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, эсин номери описанияда турат. Бардык документтери так таза колдо. Жеринин аянты 14 сотук, 9-га 18 болуп түшкөн чоң үй менен. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.